Ассаламу алейкум, урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор, сиздердин бир аз убактыңыздарды аламын. Андыктан бир аз сабыр кылып көрүп коюңуздарды өтүнөм. Бул алдыңыздарда көрүп турган Toyota RAV4 2017 жылкы 2.5 объем бензин белый жемчуг автоунаасы. Менден көпчүлүк учурда бир аз урулган арзаныраак машинаны тартып кой деп суранып каласыздар. Мен андыктан сиздерге кайсы жагынан урулганын сразу көрсөтө кетейин. Бул RAV4 алдынан бир аз удар болуптур. Көрүп атасыздар, алдыңкы крыло, бампердин учу жана фаранын чекеси сынып калыптыр. Азыр мен сиздерге бул машинанын ичин, сыртын жана башка жактарын кеңирээк көрсөтмөкчүмүн. Андыктан бир 3-4 мүнөт убактыңыздарды бөлүп туруңуздар. Антон достор, бул машинанын сразу эле баасын айта кетейин. Кореядагы баасы $11.500, $2.000 жол киреси, $3.300 растаможкасы болот. 2017-нин растаможкасы 2.5 объем бензиндики ошо $3.300 болот экен. Антон достор, биз менен болуп туруңуздар. Кимдегин биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, анда подписаться деген кнопканы сөзсүз басып, биздин каналга кошулуп коюңуздарды дагы суранып кетебиз. Алдында 4 парктроник датчиги бар экен. Көрүп атасыздар, алдыга айдаганда дагы жардам берип турат. Алдында тумальниктери, ал жактын накладкалары дагы чип кетиптир. Булар ошо алды жагынан удар болгондо, булар зашолкасынан чыгып калыптыр. Негизи бамперди алмаштыра турган болсо, буларды дагы алмаштырып койсо болот. Болбосо өзүнүнкүн тагып койсо да болчу экен. Алдыңкы бампердин көрүп атасыздар, крылонун накладкасы дагы түшүп калыптыр. Дискалары бир аз чийилип калган. Ал жеринде дагы мына порогунда, бул порогу өзү таза экен, асты ичи таза эле болгону мына пластмассасы чийилип калыптыр. Антон достор, калган жактарынын бардыгы жакшы. Парктрониктерин айтып өттүк. Алдында, аркасында жана повторительдери да бар. Дискалары төртөө тең, өзүнүн штатный оригинал дискалары. Дөңгөлөктөрү болсо жазгы. Арка тарабынын көрүнүшү, аркасында да парктроник датчиги жана камера задний вида бар. Белый жемчуг. На камерасын көрүп атасыздар. Спойлер жана үстүндө багаж катыруучу дагы местасы бар. Антон достор, бул жагынан дагы көрүп алыңыздар. Эч кандай калган жактарынын урулган жерлери жок, бардыгы жайында. Бул жагында да повторительдери бар. Эч бир урулган жерлери жок. Крыло капоту болсо таза болгону, бул кара баягы пластмассанын жууп калыптыр. Достор, машина жүрөт штатта. Бул машинаны айдап бул жерге келишти. Андыктан мен силерге ичин көргөзө кетейин. Крышасында үстүндө люк дагы бар. Люк дагы. Я бисмиллахиррахманиррахим. Алдын ача турган болсок, бул под дерево, полный электропакет. Память сиденьясы дагы бар, көрүп атасыздар. Блокировка эшиктер. Бул электрическое зеркало, складывание зеркала. Көрүп атасыздар, баягы Поршалардын салонуна окшоп, булар кожалары ушундай тигилиптир. Жылана көңүл бурсак 2017 электрический сиденья бардыгы иштейт. Подушка безопасности, мультируль, круиз контроль жана башка өзүнүн датчиктери. Старт кнопка, бесключевой доступ, монитор, көрүп атасыздар, Bluetooth, DVD. Бул жагына көңүл бурсак, автомат коробка, подогрев сиденья, бул жакта USB-ге выход жана переключительдери бар экен. Мен силерге азыр бул машинанын канча миң пробег жүргөнүн көргөзөйүн. 37.525. Достор, мындай болгон кожаный чехолу менен бир бар екен. Көрүп атасыздар, Toyota деген эмблемасы менен. Мен сиздерге азыр мунун астында көргөзөйүн. Асты болсо палас, мындай поликтери да бар. Машина ичи жаңы оюнча, эч кандай жыртылган жерлери жок, бардыгы таза. Арка тарабындагы сиздерге ачып көргөзөйүн. Арка тарабынан көрүнө турган болсок, аркасы дагы мындай под дерево да экен. Кожасы дагы таза, эч кандай жыртылган жерлери жок болгону ошо алды жагында гана повреждениясы бар. Тарабынан көрүнүшү, крышасында айтып өттүк, люк дагы бар. Силерге бул тарабын көрсөттүм. Эми силерге багажындагы бир тола ачып көргөзүп коеюн. Багажы дагы аябай кенен. Мындай полкасы дагы бар экен өзүнүн. Бул бай ачылып, бул жака чечиле турган.
запаскасы, домкраты жана баллон ключтөрү дагы астында болуш керек. Бул жагында экен баллон ключтөрү. Көрүп атасыздар, ушундай ключ сала турган өзүнүн отсектери, орундары бар. Ушундай экен. Урматтуу достор, арканкы фарасынан бир аз чийилген жерлери бар экен, бирок жакшы. Белый жемчуг 2.5 бензин Toyota RAV4 автоунасы. Кимде ким ушундай машина алып жасап алгысы келген болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биз буйруса бул машинаны ушул жуманын ичинде контейнер толуп калса жүктөйбүз, болбосо келерки жумадан жүктөлөт. Андыктан достор, кайрылыңыздар. Биздин номер ар дайым эле описанияда болмокчу. Комментарийдан номерди кандай табабыз деп жазгандын ордуна описанияга киришти үйрөнүп алсаңыздар. Описанияда биздин Instagram баракчабыз, Telegram группабыз жана WhatsApp'тын ссылкасы дагы ушул описанияда болмокчу. Андыктан биздин каналга сөзсүз катталып, Instagram баракчабызга дагы подписаться болуп кетишти унутпагыла достор. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз болсо алдыдагы машиналарды дагы көргөзүштү уланталы. Мына урматтуу достор, менден Мерс автоунаасын тартып кой деп суранып аттыңыздар эле. Кудай буйруп насип кылып бүгүн Мерс автоунаасын тартып жатабыз. Бир алдыңыздарда көрүп турган ак түстөгү 2016 жылкы А класстагы автоунаа А200. Алдында парктрониктери, боковойунда да парктрониктери бар экен. Бул сыртынан бир сыйра көрүнүшү, көрүп атасыздар, арка повторитель поворотниктери дагы бар экен. Дөңгөлөктүн размери азыр айта кетейин, 205ке 55ке 16. Урматтуу достор, арка тарабынан көрүнүшү. Бу А класстагы А200 автоунаасы. Мунун объему 1.6 бензин. Арка тарабында дагы парктрониктери, датчиктери бар. Жана камерасы жок экен, ичинде монитору бар. Мен сиздерге азыр ички тарабын да көргөзөйүн. Бул AC бир сыйра айнектерин ачып атыптыр. Андыктан буга тоскоол болбостон бул жагынан көргөз баштай берели. Бисмилла дегенде полный электропакет, электрическое зеркало көрүп атасыздар. Бул жакта электрическое сиденье, память сиденья булары, кожаный салон, абдуф могул жери берлин чыгара тургандар экен. Бисмилла. Подушка безопасности, мультируль, круиз контроль көрүп атасыздар. Булдун коробка автомат мындай болот. Бул жагынан көрүнөт окшойт. Жакшы. Бунун пробеги болсо көрүп атасыздар 33.235 көргөзүп турат. Монитор аябай чоң монитор экен. Бул жакта мультимедиалары, подогрев сиденья жана башка. Бул перекрутитель, подстаканник көрүп атасыздар. Бул жагында мультимедианы башкарган, мониторду башкарган экен. Дагы башкарат экен. Подушка безопасности бул жагында да бар экен. Ручкалары дагы Porsche Cayenne'дикине окшоп тигилген. Аябай сонун экен. Сиздерге мунун арка тарабында көргөзө кетейин. Мунун крышасын караңыздар, люк бар. Арканкы сиденья тарабынан дагы көргөзөйүн. Ачып мен сиздерге алды болсо палас. Көрүп атасыздар, поликтери салынган. Аркасы дагы бираз тарыраак экен, негизи алдыраак жылдырып койсо сиденья болчудай. Арка тарабынан көрүнүшү, иштери аябай таза экен. Сон аял кишиге аябай ыңгайлуу, же болбосо жаштар айдаганга сонун машина экен. Ушундай достор, мен сиздерге бул машинаны бир сыйра көрсөттүм. Мунун акчасын айта кетейин. Мунун Кореядагы баасы $10.000 экен. Кореядагы баасы эле $10.000. 2016 1.6 объем бензин А200 автоунасы. Мунун растаможкасы где-то $1.5 тегерегинде болот. Мунун еще доставкасы Бишкекке чейин $2.000 болот. Ушундай достор. Урматтуу достор, сиздердин алдыңыздардагы кара бул Sonata LF 2 объем бензин автоунасы.
көпчүлүк учурда ушундай санаталарды биз газдарын тартып көрсөтүп атабыз. Бул бензин, эки объем, полный комплектация, кромная панорама, бесключевой доступ, подогрев сиденья, подогрев руль, вентиляция сиденья, камера заднего вида, партроник, жана башка комплектациялар бар. Азыр машина жабык. Мен сиздерге ичин көргөзө албайм. Азыр эси жок экен. Мунун телефондон эле баасын билдик. Мунун баасы $6300. Кореядагы баасы $6300. Мунун эси келсе, биз машинанын ключун алып, ичин ачып, дагы сиздерге кызыксаңыздар көргөзөбүз. Кандай комплектациялар бар экенин көрөсүздөр. Өзүнүн ичинде монитор бар. Айттым, подогрев сиденья, подогрев руль жана башка. Аябай жакшы машина экен. Бир сыртынан көрүнүшүнөн дагы алчубасы бар, текшерип бир сыйра көрөбүз. Бурулган эмеспи. Андыктан мунун растаможкасы $1800-2000 тегерегинде болот. Жол киреси 2000. Бул Кореядагы баасы $6300. Достор. Урматтуу достор, көптөн бери биз портер тартып көргөзбөй калдык. Себеби базарда портерлер кымбат болуп атат. Болсо дагы арзан портерлердин жылдары эски. Андыктан бунун жылы 2017-ге 2018 экен. Биз ушуну тартып көргөзүп коюн тура көрдүк. Баасы $8000, Кореядагы баасы. Бунун комплектациясы да аябай жакшы. Көрүп атасыздар, 133 дагы повторитель, поворотниктери да бар экен. Бул жагына көңүлүңүздөрдү бурсам, электропакет, электрозеркало, складывание зеркала. Ар бир эле машиналарда мындай комплектациялар боло бербейт. Сиденьялары дагы бүтүн жакшы. Белин ишире турган кнопкасы да бар экен. Бул жагына көңүл бурсаңыздар, подушка безопасности, мультируль, шестиступенчатый механика, подогрев руль, подогрев сиденья, подогрев зеркалалары да бар экен. Ключу жок, канча километр экенин айтып бере албайм. Бул жактарында даже салфандар чечиле эле экен, иштери аябай таза, жакшы экен. Бул жактарына көңүлүңүздөрдү бурсак, алдында чирген жерлери жок, баллондордун бардыгы летний, бир 70% дөңгөлөктөр арка жагы, алды жактары уже алмаштырганга болуп калыптыр, бир 40% бар экен. Андыктан достор, мунун растаможкасы $1300, жол киреси $1800-1700 болот. Андыктан биздин каналда кимде-ким биринчи жолу көрүп жаткан болсо, биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, биздин описанияда Instagram баракчабыздын ссылкасы бар, ошол жака да каттала кетишти. Унутпаңыздар достор, биз болсо алдыдагы чыккан машиналарды кымбат болсо кымбат, арзан болсо арзан тартып көргөзүп улантмакчыбыз. Андыктан биз менен чогуу болуп, видеону аягына чейин көрүүңүздөрдү суранып кетебиз. Баарыңыздар көңүл бурганыңыздар үчүн дагы бир рет ыраазычылык. Урматтуу достор, мен сиздерге да портер тартып көргөзүүнү улантайын. Алдыңыздар көрүп турган 133 ак цветтеги 2018 жылкы коробка автомат портер 2 автоунасы. Бул аркасындагы холодильник эмес, бул жөн эле термобудка. Мунун баасы, Кореядагы баасы $7500. $7500. Мунун бир-эки себептери бар. Аркасынан бирасына крылосын жасаш керек экен. Алысырактан сиздерге көргөзөйүн. Жана аркаңкы стову дагы сынып. Мына көрүп атасыздар, аркаңкы стоптору дагы сынып калган. Ал жерден бир аз удар болуптур. Наркы тарабында дагы ушундай жери бар. Ошол тарабында көргөзөйүн. Ошону эске алганда коробкасы дагы автомат. Ошону эске алганда бир аз баасы арзан экен. Электропакет, электрозеркало, жанкыдай складывание, мунун дагы комплектациясы жакшы экен, мультируль, подушка безопасности, жана мунун дагы подогрев сиденья, подогрев зеркаласы бар экен. Бирок подогрев рулю жок экен, монитору бар экен. Көрүп атасыздар, автомат коробка. Автомат коробканы алмаштырам десеңиздер, $500 автомат коробканы алмаштырып алсаңыздар болот. Андыктан бул жагында салафанда кен бардыгы көрүп атасыздар. Сиденьяларынын жыртык жерлери жок, бардыгы бүтүн, бардыгы жакшы. Жылын көргөзө кетейин, жылы 2018-ге 2019. Достор, мен сиздерге бул портердин бул тарабында көргөзө кетейин. Мына көрүп атасыздар, будканын бир аз жери ичине айрылып калыптыр. Бул арка тарабынан көрүнүшү, аркасында да камерасы бар. Көрүнүп атабы сиздерге, өтө жагында камера задний вида. Бул термобудка, айтып өттүм, жылы 2018-19, автомат коробка, коробкасы бир аз теюп калыптыр. Аны механика алмаштырам десеңиздер, $500 алмаштыра алса болот. Бунун Кореядагы баасы $7500, мунун жүктөшү $2500 болот. Себеп бул будка. Бул жөнөкөй портерлерден бир аз кымбатыраакка жүктөлөт. Растаможкасы ошо бирдей эле $1300 болот. Ушундай достор. Биз дагы да болсо
портерлерди же жеңил машиналарды тартып көргөзүүнү улантабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына достор, биз дагы эле портер тартууну улантмакчыбыз. Бул алдыңыздарда көрүп турган 2017 автомат коробка көк цветтеги 133 портер. Мунун сиздерге көрсөтө кетейин. Ал жери бир аз кичине жасалган экен. Бул бамперлери сынык, азын тарабынан көргөзөм, бир аз урулган жерлери бар. Азыр сиздерге мен ички тарабын көргөзөйүн. Мына баасы болсо, жылы болсо 2017 электропакет, электрозеркало көрдүңүздөр. Мунун ал жеринде складывание зеркаласы жок. Мультирулдары жок, бул автомат коробка. Бул жагында только бир эле подогрев зеркаласы бар. Сиденье, подогрев руль дегендер жок. Мунун пробегин дагы айтып бере албайм. Пробеги деле бир аз эле болуш керек. Сиденьялары мындай кожаный, чытылган жерлери жок. Просто ичи чаң экен, аябай кир. Бул сиздерге бир катар айлантып көргөзүп коеюн. Дөңгөлөктөр болсо жаңы эле экен, эч кандай проблема жок. Запаскаларды ичине салып коюптур. Арка тарабынан алып, бул 133 портер. Кече муну Telegram группага да киргизгенбиз. Баасын азыр тактадык. Мына көрдүңүздөр, бул тарабы бир аз урулуп калган. Ал тарабын жасаш керек. Мына алдыңкы бампери сынып калган. Көрдүңүздөр, алдыңкы бампери жана воздушкасы. Мен сиздерге алысырактан да көргөзүп коеюн. Алысырактан кадр кылып, бунун бамперин воздушкасын алып салып коебуз. Сиздер алабыз десеңиздер, мунун Кореядагы баасы $5300. 1300 растаможкасы, жыл киреси ошол $1700-1800 болот. Смотря канча контейнерге канча портер жүктөлөт, ошого карап. Мунун лобовой да сынып калыптыр. Лобовой да чачырап кеттир. Бул лобовойун дагы 5000 сомго бул жерде алмаштырып коебуз. Алчулар болсо, андыктан кайрылыңыздар. Азыраак урулган портер жеңил машина сурап жатасыздар. Мен сиздерге болгонун тартып көргөзүп атам. Албасаңыздар жөн эле көрүп көрүңүздөр. Комментарийден кымбат экен деп жазып убара болбостон. Көрүңүздөр, бир аз ал жактары урулуп калыптыр. Булардын баардыгын усталар өзү келтирет. Антон достор, барын бардай, жогун жоктой силерге көргөзүп атабыз. Кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жатса, андыктан биздин каналга подписаться деген кнопканы басып кошула кетиңиздер. Биз видеолорду YouTube'га жүктөп турабыз, а сүрөттөрдү болсо Instagram баракчабызга жана Telegram группабызга жүктөйбүз. Telegram группабыздын жана Instagram баракчабыздын ссылкасы, WhatsApp номерибиздин ссылкасы ар дайым описанияда болмокчу. Описанияга кирип, биздин группаларга катталышты унутпаңыздар. Антон достор, биз дагы машиналарды буюрса тез тартып көргөзүп турушты улантабыз.